Оорудуңбу? Кандай деги абалың? Же жумуштан жүрөсүңбү кыйналып, тынччылыкпы? Салынкыга кабак. 10-июнь Борборубуз Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук китепкананын чоң залында өмүрүнүн аягына чейин ыр жазып, элинин эсинде калган Кыргыз Республикасынын эл акыны маркум Ибрайым Сатыбаевдин Араңарда китеби жок акын бар китебинин бет ачары болуп өттү. Кыргызга баранды эмгек жасаган эл журтунун көрүнүктүү уулу Ибрайым Сатыбаевди белгилүү инсандын эскерүүсүнө саналаштары, дос туугандары катышты. Улуу инсандын көз өткөнүнө ушул биздин эртеңки урпактар окуй турган китеп дагы Кудай буйрса ушу Айша атабыздын китеби улуу адамдардын чыгышына бир жаназык болуп ушул китеп дагы Кудай буйрса кылымдардан кылымдарга мурас болуп сактала берсин. Рахмат. Кудай насип этиптир ушуларды көрдүм Мичиганда көк тиреген көк үйлөр тизилишип көлдөн чыга калгандай учурады. Ысык көлдөй мен көлдү кезиктирдим, чекесине жыңайлап кечиктирдим. Чоочуган сыпчек жейип карап турду, эстелиги жээктеги Шекспирдин дейт. Рауштарга. Бул ырлардын баарын Макей жазган биздин бүгүн сөз кылып аткан көзү жок болсо дагы экинчи өмүрү болуп, бүгүн кайра сиздердин араңыздарга жаралып, тирилип, түбөлүккө калып аткан Ибрайым Сатыбаев агайыбыздын экинчи өмүрүндө ушул нерселердин баары дагы тереңирээк айтылат. Атабыздын жанында өзүңдө толгонуу болдуң ыр жазса, жанындагы катарлаш сиз жамалы болуп бердиңиз. Кайгырса күннү русымал сиз кабагы болуп бердиңиз. Махабат менен ак сүйүү баяны болуп бердиңиз. Атүгүл жазамын десең ырдарда, жан дүйнөңүз төшөлүп апа барагы болуп бердиңиз. Кыргыз журтчулугуна өзүнүн терең философиялык ырлары, жүрөк эриткен жумшак лирикалар менен элдин эсинде калган Ибрайым Сатыбаев 1958-жылы Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Ылайтала айылында жаркка келген. 1975-78 жылдары Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинде билим алган. Өмүрүнүн аягына чейин мамлекеттик кызматтарда иштеп, жазуучулук өнөрүн калтырбаган Ибрайым Сатыбаевди бирге окуган классташ, группалаштары терең кайгыруу менен эскеришти. Мен үчүн абдан бир чоң кандай өзүмдү кандай деп кандай абалда турганым айтуудан деле бир аз кыйналып турам. Анткени биз Ибрайым экөөбүз чогуу чоңойдук, чогуу өстүк. Балалык кездерибиз мындай бала кезде аралашып чоңойбосок дагы, айрыкча 9-10 класста окуп атканда ошондон баштап байланыша баштадык. Ибрайым ошол Ылайтала атактуу Карл Маркс атындагы колхоздун эң алдыңкы мектебинде окуду. Мен Каракулжа мектебинде окудум. Ошол кезде эле анча баягындай спорттук ушундай оюндар болот эле. Ибрайым досум абдан өзү төрт тарабы төк келген жигит болчу. Волейболду да ойнойт эле, ошондой эле ыр жазат эле. Анан эң мени шаштырганы, мен бала кезден эле математик болом деп жүрсөм, мени шаштырчу математикадан. Ушундай көп кырдуу ушундай инсан болчу да. Мындай менин жеке эсимде калганы ошол улам менен ата менен бала катары эмес, өзүнө тең карап, ушундай бир тарбиялык мааниде мага абдан үлгү болгондо, аны менен өзү менен тең бир досу менен сүйлөшүп аткандай, биз менен да ушу досу менен сүйлөшүп аткандай, эми тажрыйбасы, аталык ушундай курагы дагы бизден канча өйдө турса дагы, бирок ошо биз менен ушундай тең сүйлөшүп, ушунчалык жөнөкөй, ачык экенин көргөзө эле да. Ошондой мен үчүн ошондой чоң үлгү болуп, азыр бүгүнкү күндө мен дагы өзүмдүн балам менен ошондой сүйлөшөм да. Бул абдан маанилүү экен деп ойлойм. Анан баягыдан бери ошо көп кырдуу талант экен, спорт тармакта
сүрөтчү жана башка тармактарда айтып кетти. Бул киши Ибрайым атабыз деген таланттуулугу ушундай абдан кыйын киши экенин көрдүк. Америкага барганда улам баягы сүйлөшүп турдук, жетти адамдар келди деп. Ошондой болду, эртең менен эле кепканы кийип, футболка, шорты кийип, кроссовканы кийип туруп, Нью-Йорк Таймс'ты астына коюп туруп, суретти тартып коюптур. Бир эле келгенде 8 сааттын ичинде американец болуп калды депчи. Ушундай абдан көп кырлуу, таланттуу киши болчу. Бүгүн эскерип турган күн. Мен неберем Басбеке дегенерин окугум келип турат. Ойдо эч нерсе жок, ээрчи алып атаңды, сен да кеттиң Америка жерине. Чоңойгондо унутпагын ушуну, кайра келип кызмат кылгын элиңе деп. Тартибин көр, сабагын көр чет элдин, көп нерсени сенден үмүт этемин. Анткени сен улуу элдин уулусуң, Кыргызстан болот ыйык мекениң. Мен өзүңө берген ушул белегим, көңүлгө түй, кептин маани тереңин. Көтөрүп жүр бийик кармап колуңа, Кыргызстандын касиеттүү желегин. Билим берүүнүн отличниги, профсоюздук кыймылдын жана илим билимдин отличниги Ибрайым Сатыбаев кыргыз философиясына опол тоодой салымын кошуп эмгектенген. Жубайы жана балдары ар бир ийгиликтерге жетүүдө атасынын салымы зор экенин, атасы Сатыбаевди эскерүү үчүн бир кылымда жетпегенин айтышып, келген конокторго ыраазычылыктарын билдиришти. Şu kalın jurtun bardığınızlar İbrahim'den çıkarmacılığın büyüğüz sıyla üçüncüye gelip oturganımızda özümdün jana büyüğüzün atına iyilik tazim edip karap dursun İbrahim ölmektir. Артында kalın halkı var iken Жақшынакай şu uğul kızlar var iken, eli jurtu var iken, bir tuğanlar var iken, bardığınızlara rahmat, silap gelgenizlerge